Мунун баары афера болчу. Мен силерге төлөбөйм деди. Анан айла жок күлөсүң. Айла жок күлөсүң. Анан аларга каршы күрөшпөгөндө мен эмнеге күрөшөм? Мен диндин рамкасында күрөшүп атам. Сен бирөөнүн айыбын ачпа, абийирин төкпө. Бул динде жаман көрүлгөн нерсе деп акылдуусун отпайсыңарбы? Жана мен тиги китайшик, аферист, мошенниктердин баарынын видеосун чыгарып атсам. Шариатты түшүнбөгөндөн кийин сүйлөбөй эле болачы. Мен силерге азыр добутторумду келтирем. Силер неправ экениңерди көрөсүңөр. Мына мисалы, моундай китеп бар. Шариаттык китеп. Мен силерге азыр mesela добутторду келтирем. Мына ушул шариаттык китептин 240 страницасында мынтип жазып турат. Карыз төлөөдө күч кудурети жетип туруп, карызды кечиктирүү жана эч бир себепсиз карыз берген адамды кыйноо зулум жана күнөө болуп саналат. Мындай учурда карыз алган адамды уят кылуу адал болуп калат дейт. Көрдүңөрбү? Ал эми 241 бетинде ушуга довод, ссылка, далил. Hazreti Amr bin Şurayt, Allah ondan razı olsun, özünün atasına rivayet kılıp aytат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты дейт. Значит, Peygamber Muhammed айткан. Карызды төлөөгө күчү жеткен адамдын карызды кечиктирүүсү аны уят кылууну жана ага жаза берүүнү адал кылып коет дейт. Абдулла ибн Мубарак айтыптыр, чечимлептир. Уят кылуу дегендин мааниси ага катуу сүйлөө дейт. Жаза дегендин мааниси аны каматуу деп айткан. Көрдүңөрбү? Мына шариаттык довуттор. Шариаттык китептен. Пайгамбарыбыз айтты дейт. Карыз тууралуу өтө катуу өкүм түштү. Менин жаным анын колунда болгон затка касам. Шейит кеткен адамдын кайра тирилип, кайра Алла жолунда шейит болуп, кайрадан тирилип, кайра Алла жолунда шейит болуп, кайрадан тирилсе да, анын карызы болсо, карызын төлөмөйүнчө бейишке кирбейт экен. Көрдүңөрбү? 227 страница. Пайгамбарыбыз өзү, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү карыздан пана, защита тилечү экен. Hazreti Ayşe, anın ayal aytып атат, биздин энебиз. Риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда ушултуган айтчу дейт. О Аллахым, мен өзүңдөн мени күнөөдөн жана карыздан сактооңду суранам. О Алланын элчиси, сиз эмнеге мынча көп карыздан пана тилейсиз деп сурады. Инсан карыз болгон учурда аны сүйлөгөндө жалган сүйлөйт. Убада кылса убадасында турбайт деп жооп берди. Пайгамбар ушул жооп берди. Көрдүңөрбү? Жана дагы 224 страницада мынтип айтылат. Карыз болуп өлгөн адамдын жаназасы да окулбайт экен. Пайгамбарыбыз карызы бар адамдын жаназасын окуудан баш тартты дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын жүрөгүнө карыздын жаман жана кордук экенин пайда кылуу үчүн, анын зыянын билдирүү үчүн дайыма жаназа намазынан мурда ушуну сурачу. Мунун карызы барбы же жокпу? Эгер карызы болсо, жаназа окуудан баш тартчу дейт. Hazreti Ali күйөө баласы пайгамбар мынтип айтыптыр. В общем, айтып келип, бирөөнүн жаназасын окуп коюп, Али карызын мойнуна алыптыр. Ошондо гана окуп турду да. Мына ошондуктан прежде чем акылдуу болуп, акыл үйрөткөндөн көрө шари китептерди, шариаттык китептерди көп окуган. Ислам дини үчүн далай кордук көрүп, даже түрмөгө чейин отуруп келген менден талашпагыла. Дин исламды талашпагыла. А дегенде окугула. Өзүңөр билимиңерди өстүткүлө, андан кийин акыл үйрөткүлө. Болбосо жанагы барго, күлкүнү келтирген жанагы МСН Коэндин жетекчиси Суамбеков окшогон жаш бала. Жана жакында бир көлдүк тоңдук бала кармалды го. Садыр Жапаров менен уулунун атын сатып, 150 миллион сом жоп алып, Суамбеков айтты. Мунун баары афера болчу, мен силерге төлөбөйм деп нагыл айтты. Жана акыркы аферист дагы тоңдук ушинтип айтты. Мунун баары афера болчу, мен силерге төлөбөйм деди. Анан айла жок күлөсүң.
Айла жок күлөсүң. Анан аларга каршы күрөшпөгөндө мен эмнеге күрөшөм? Мен диндин рамкасында күрөшүп атам. И третий, последний раз тиги баягы өлүп кеткен, өлтүрүлгөн кылмыскер Тозоку Камчы Көлбаевди ушинтип айтчы. Аферист могу мошенниктер преступный мирдин элитасы дечи. Мен ошо элита болгон үчүн эле буларга каршы күрөшүп атам мен. И в рамках шариятта күрөшүп атам. Түшүнүңөрбү? Ушунака.